Абдан бактылуу айымдар, кандайсыздар? Силердин коучуңар, уникалдуу коуч Зузу Качиева. Бүгүн экинчи сабакта эмнелерди өтөбүз? Чачыбызды жыйнайбыз жана колдорубузду, билектерибизди түрөбүз. Анан ишке киришебиз. Бүгүн экинчи сабак. Биринчи сабак менен бир байланышы бар. Биринчи сабакта биз мээзди керексиз ойлордон бошоткондой эле эми айлана чөйрөбүз, же болбосо айланада мейкиндигибизди, айлана тегерегибизди тазалоого киришебиз. Эмне үчүн бул бири-бири менен байланышта? Эгер үйдө иреттүүлүк бар болсо, анда мээ дагы эс алат. Эгер мээ эс алса, анда биз жүрөгүбүздүн тынчтыгына өлкө түзөбүз. Ошондуктан үйдү иреттейбиз. Балким сиз азыр күлөп турсуз, мен күнүгүлө үйдү жыйнайм деп. Туура, күнүгүлө үйдү жыйнайсыз, бирок азыр биз кылдат ар бир тармакты карап кетебиз. Анда эмесе эмнелерден баштайбыз? Айымдар, биз айым болгондуктан биринчи кезекте шифонерден баштайбыз. Шифонерде болгон бүт кийимдерди керебеттин үстүнө таштаңыз. Анан ал кийимдерди 3 критерий боюнча карап чыгасыз. Биринчиден сизге жаккан, экинчиден сапаттуу, үчүнчүдөн сизге жарашкан кийимдерди гана сорттоп алып коесуз. Ар бир кийимди карап чыгыңыз. Жарашабы бул мага? Бунун сапаты жакшыбы? Бул мага жагабы? Ыңгайлуубу мен кийгенде? Өзүмдү ыңгайлуу сеземби деп. Сорттоп бүткөндөн кийин ыңгайсыз, жарашпаган, өңүтүүсү сиз үчүн төп келбеген, жакпаган кийимдердин баарын бир баштыкка салып туруп, же бирөөлөргө бериңиз, же кээде кембагалдарга, же болбосо таштандын жанына жашынакай пакетке ачып коюп койсоңуз, үйсүз адамдар келип алып кетишет. Эмне үчүн мындай нерсени кылабыз? Биринчи кезекте биз айымбыз. Биз жакшысына, жарашыктуусуна жана сапаттууга татыктуубуз. Анан балким кээ бирлөрүңүз сүйлөп турсуз. Апе, мен баарын таштап берип салсам мен эмне кием деп. Биз бир нерседен арылганда гана жаңы нерсе келет имиш. Арылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ошондуктан бир эки кийим калса дагы, калгандарын таратсаңыз дагы, ошол эки кийим сизге жарашса, сизге жакса, жагымдуу болсо, жана сиз кооз, сулуу көрүнсөңүз, анда башка керексиз кийимдердин эмне кереги бар? Айрымдарыңыз балким, бул кийимдерди мен бербестен сактап коеюн, себеби огороддо иштегенде колдоном, же болбосо үйдө кием деп. Биз үйдө дагы жашынакай кийип жүргөнгө татыктуубуз. Эмне үчүн биз үйдө шалбыраган, шулбураган, чөйүлүп калган, жарашпаган, айрылып, тытылып калган кийим кийишибиз керек? Жооп бериңизчи ушул суроого. Эмне үчүн үйдө? Үйдө биздин бала чакабыз бар, жолдошубуз бар, кошуна колон кирип келип калат, тууган тушканыбыз келип калат. Үйдө дагы биз ар дайым татынакай болуп жүрсөк, өзүбүзгө дагы жагымдуу, жана бизди карап турган адамдарга дагы жагымдуу. Ошондуктан коркпостон, ишеним артуу менен кийимдерди сорттойбуз. Айым болгондуктан ич кийимдерибиз да бар. Ич кийим бул көрүнбөйт деп туруп эле айрылганча кийүүнүн кажети жок. Ошондуктан бүт эски ич кийимдерден арылабыз, ыргытабыз, жаңы жок дегенде сапаттуу бир ич кийим алсаңыз, же экөөнү алсаңыз, алмак-салмак кийип турасыз кийинки алганга чейин. Ошондо сиз жагымдуу жана сизге жаккан ич кийимчен жүрсөңүз, сиздин ишенимдүүлүгүңүз артат. Сиздин ишенимдүүлүгүңүз бул дүйнөгө көрүнүктүү болот. Ал чоң роль ойнойт. Ошондуктан бул жаңылыш ой. Ич кийим кандай болбосун эч кимге көрүнбөйт деген. Жок, ал сезилет көрүнбөсө дагы. Ошондуктан ич кийимди дагы ушундай кылабыз. Носкилерди дагы
колготкелерибизди дагы сорттойбуз. Носкилер жыртылып калса деле үйдө да эмне болмогу эле деп жыртык боюнча жүрбөйбүз. Жыртыктын баарын ыргытабыз. Жашынакай, таза, сизге жаккан түстөгү татынакай носкилерди кийебиз мындан ары. Жана башка бүт кийимдерибиз, кышкы кийим болобу, жайкы кийим болобу, күзгү кийим болобу, жазгы кийим болобу, ушулардын баарын сорттоп чыгасыз. Ушундай трансформация, башкача айтканда өзгөрүүнү өзүңүздүн үйүңүзгө киргизесиз. Бирок эскертүү, балаңыздын, тууганыңыздын, чогуу жашаган кыздын жана жолдошуңуздун кийимин өзүңүз билип сорттобоңуз. Болбойт. Ал адам менен кеңешип туруп, анан сорттоңуз. Ал адам менен кеңешип туруп, ыргытасызбы же бирөөгө бересизби? Балаңыз болсо да түгүл, ал менен сурап кеңешиңиз. Өз билгениңизди калбайсыз. Бул жерде тек гана өзүбүздүн жеке кийимдерибизге тиешелүү бул техника. Айымдар, бут кийимдерди да айтуунун кажети бар. Бут кийим дагы биринчи кезекте сизге чак жана сизге ылайыктуу бут кийим болуш керек. Бут кийимде ден соолук көз каранды. Ошондуктан бут кийимди чындап эле кылдат тандап кийебиз. Бирөөнүн бут кийимин кийүү бул туура эмес болуп калат. Себеби ал бирөөнүн бутуна ылайык ташылган бут кийим. Жеке сиз өзүңүз тандап, өзүңүздүн бут кийимиңиз болсо дагы жакшы. Ошондуктан такасына көңүл бурасыз. Сиз басканда бутуңуздун ыңгайлуулугуна көңүл бурасыз. Биздин бут кийимден басканыбыз дагы көз каранды жана ден соолугубуз да көз каранды. Эми идиш аякка өтөлү. Кийим кечени бүткөндөн кийин идиш аякка өткүлө. Ашканага кирип, бүт идиш аяктарды карап чыккыла. Биринчи кезекте идиш аяктын жаракасы жок, кертиги жок болуу керек. Эгер ошондой бар болсо, бул сервистик эле, анан түгөйсүз болуп калабы дебейбиз. Алардан арылабыз. Эмне үчүн? Себеби жарака дагы, кертиги бар идиш дагы микробду көп топтойт. Арасына биз жууп аткан средстволор кирип, чайкалбай чыкпай калат. Биз тамак ичкен сайын ошону зыяндыгын көрүп, аны кошо жеп аткан болобуз. Ошондуктан кертиги бар, жаракасы бар идиш аяктын баардыгын ыргытабыз. Дагы бир нерсебиз бар. Конок келгенде гана жакшы идиштерди колдонобуз. Өзүбүз колдонбойбуз. Эмне үчүн андай? Эмне үчүн биз өзүбүздү конок сыяктуу кылып, татыктуу көрбөйбүз? Таза, жакшы татынакай идиште ичүүнү же жөөнү тамакты. Келгиле, мындан ары антпейбиз. Идиш аякты бүткөндөн кийин сиз эмне кыласыз? Үйдө канча сурма, тартма, кутучалар бар болбосун, ошонун баардыгын тазалап чыгасыз. Кээде быкычыкы бир жерде топтолуп калат да, керексиз кагаздар, керексиз колдонулган лампочка, колдонулган батарейка, колдонулган дагы майда чүйдө бир нерселер жата берет. Ручкалар, чийбей калган, жазбай калган, ошолордун баардыгын сорттоп туруп ыргытабыз. Тартманы ачканда баары иреттүү болуп туруш керек. Эгер ачканда эле быкычык болсо, эчтекени таппай шашып жатканда өзгөчө кыйналабыз. Ошондуктан керексиздин баарын ыргытып жок кылгандан кийин керектүүлөр гана калат. Албетте, маанилүү документтердин баарын бир папкага чогултуп туруп, бир жерге койсоңуз, ал да жакшы. Ар дайым документ керек болгон маалда сиз ошол папкадан ошол документтерди таба аласыз. Анан уруш талаш болбойт үйдө, өткөндө сен албадың белең, анан кантип койдуң, андан бери мына жок деп документ жоготуу бул кандай гана зыяндуу. Ошондуктан ар документти бир папкага чогултуп үй бүлөбүз менен сүйлөшө алабыз. Бул папканын ичинде бүт биздин үй бүлөбүздүн документтери бар. Паспорт болобу, загранпаспорт болобу, үйдүн документи болобу, квитанциялар келет, свет, газ, суу деген, интернеттен документтер, келишим документтер, жана башка ошол сыяктуу көп документтер. Ошонун баарын бир папкага чогултуп, бир жерге коюп, үй бүлөбүз менен сүйлөшөбүз. Алгандан кийин кайра ордуна коюу деп. Мына ошентип биз
быкычыкка керексиз нерселерден арылгандан кийин биздин мээз дагы арылгансып эс алгансып калат. Анан биздин жүрөгүбүздө дагы тынчтык болот. Анан биз ар дайым татынакай, кооз, жашынакай болуп жүрөбүз. Себеби эмнени кийсек дагы баары бизге жарашыктуу, ыңгайлуу жана жагымдуу. Бул гана бизди чыныгы ички дүйнөбүздөгү жакшы сезимдерди туюндурат. Кубаныч, тынчтык деген сезимдер бактылуу болууга өбөлгө түзөт. Анда сиздерге ийгилик, үй тазалоодо жана кийим сорттоодо. Эмки сабакта көрүшкөнчө.